Мен кандай десем, 4 бир тууган, атам летчик эле, летчик болуп жүрүп 14 адам менен Сарташ жайлоосунда ошо тоону сүзүп алып каза болгон. Апабыз бизди чоңойтуп, азыр ошол кичинекей убагыбыздан Каракулжа районунда чоңойдук биз. Почти каракулжалык эле болуп калдык. Кандай десем, менин өткөн күндөрүм мисалы көп кыйынчылыктар менен өттү десем болот. Себеби мен турмушка чыктым, 15 жашыман турмушка чыккан болсом, мени эми апамын илгерки эмнеси боюнча ошо мени 15 жашымда турмушка берген. Ошодон 4 балам бар, 4 уулум бар. Азыркы учурда балдарды өзүм тарбияладым, өзүм чоңойттум. Азыркы учурда 3 балам Россияда, 1 балам Кореяда. 2016 жылдан баштап ош тазалык ишканасына кирдим. Ишканада аябай жакшы, мээримдүү контордо иштегендер. Мисалы барсаң, келиңизге деп тосуп алышат, күтүп алышат. Мени менен иштеген, бирге иштеген аялдар да абдан жакшы. Абдан эми мындай бой көтөргөндөрдөн эмес, өз семьяларын билген, бала чакам деп келип иштеп жүргөндөр. Бизге иш кээде аябай оор болот. Мына кыштын күнү, күздүн күнү, жалбырак түшкөн маалдарда бизге тыным жок болуп калат. Кыштын күнү кар күрөгөндө, остановкалар тазалаганда бизде аябай эле оор болуп калат. Суукта кыйналабыз, эртең менен саат 4-5те чыгабыз. Эртерээк болойлу адамдар ишке чыкчакты, машиналар жүргүчөктү деп, андан да эрте чыккан күндөрүбүз болот. 2:30-3-төрдө ишке чыгабыз. Көпчүлүк адамдар буга мисалы жаман көргөндөр деле болот. Кээде көчөнү шыпырып не кылганда да түн жарымда не кылса силер чаңыттыңар деп урушкан күндөрү болот. Андайларга көз жумдум кылабыз, себеби өзүбүздүн ишибизди билебиз. Бизге жогорудон контордон айтат, теңелбегиле, урушпагыла, биз алардын сөзүн угабыз. Мен үчүн Кыргызстан мекеним, кандай десем, ким айтмакчы, жаным, каным. Мен кыргыз эли үчүн сыймыктанам.